Илгери бирөө мынтет эле го. Азаттыкка кандай адамдар иштейт? Өтө кыйын журналисттер иштейби дейт эле. Жок, кыйын журналисттер көп. Ал ошо кыйын журналисттерди иштете турган жер керек. Ошондой азаттыкта бүт шарты жетиштүү. Анан азаттыкта ошондой эме кылып, эметкенде ошо азаттык жөнүндө айткым келип атат да кичине. Азыркы убакта азаттык мурдагыдай болбой калды деп айтып калышат да. Бирок азаттыкты биз жакшы көрөбүз да, Нармек, кантсе дагычы. Баягы адамдар иштеп атат, баарды аларда эме жок, мындай эч эме мындай күнөө жок, жамандагым да келбейт. Аларды баарын өзүм жакшы көрөм негизи. Бирок азаттык негизи ошо мурдагыдай болбой калды дегендерине негиз бар. Эми кадр маселесинде аны биз киреше албайбыз. Бирок бир нерсени күлдүрүп айтып коеюн. Бир күнү эле Осмон Акын Ибраимов сүйлөп атат да азаттыктан. Ойтобу, бул кишини эмнеге чакырды экен эфирге деп атпаймынбы? Десем, жок, ал киши иштеп атыптыр да жердечи. Ойтобу. Конок эмес. Ошол жерде автор болуп азаттык иштеп атыптыр да. Бу азаттыктын микрофонун көтөрүп барганыбызда Осмон Акын Ибраимов эме секретарь эмес беле? Госсекретарь эмес беле? Ой, силер азаттыкта иштегендер, силер ушинтип бересиңер, силер көрсө тиги сырттагы Американ радиосу турбайсыңарбы деп эле бизди микрофонубузду алып башыбызга бирип койгонго даяр киши да мисалы. Эми бир эле ушул кишинин мисалы жетет да. Ушул жагын эч жагын карабай туруп, ошол киши иштетип алган азаттыкка жаман неме кылып аябай өзүмчө капа болуп кетем да. Анан бул кадр маселесинде да. Ушундай эле кийин карап турсаң, Ак үйдө иштеген адам азаттыкка келет. Азаттык иштеп аткан адам Ак үйгө барат. Кайсы жерде бийлик менен мындай илешип, бийлик менен баары келе кылып аткан жерде чындыктын үнү угулушу кыйын, угулбайт. Кааласак биз адамдардын табиити ошондой да. Ошонун көңүлүн жасайбыз да, ошонун көңүлүн кылабыз да. Анан ошондон мен ойлойм, бийликке аралашып кеткен кайсы журналист болбосун, пендечиликке барып калат экен да. Кайсы журналист болбосун. Эми эгерде журналист деген көз каранды болуп, журналист деген өзүнүн көкүрөгүндөгүнүн баардыгын камап, ачыкка чыгара албай, кандайдыр бир нерсеге мындай бир эме болуп калган жерде ачыкка чындыктын чыгышы өтө кыйын. Өтө кыйын. Мен ойлойм, ушу Ак үй менен ортолуктагы эменин жакын болуп кетишинен ушу азаттыкты өксүтүп койдубу, кишини аксатып койдубу деп ойлой берем да.